Assalamu alaikum, урматтуу Тез Кабар каналыбыздын, Туракчай каналыбыздын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Көңүл буруңуздар. Бүгүн биз Оштогу Кара Сууга келдик. Кара Суудагы базардын жанында турабыз. Оштон бул жактан келип, базарга келгенде оң тарапка бурулган жерде светофор бар. Бул 30 адырга чыга турган жол. Андан бери бир 200-300 метрде жүрүп келсеңиздер, мына бул турган имараттын тушунан эле сатыла турган үй бар экен. Сол тарапка, оң тарапка бурулуп киресиздер. Капар Майыков көчөсү. Азыр ушул жактан сатыла турган үй көрсөтөбүз. Туугандар, алыстабай туруңуздар. Азыркы биз көрсөткөн жерден базардын жанына мына ушул Капар Майыков көчөсүнө кирип 100 метр жүрүп келдик. Сатыла турган үй оң тарапта жайгашыптыр. Капар Майыков көчөсүнүн 8 номурундагы дал ушул үй сатылат. Андыктан азыр убакыт бөлүп, бир аз чыдап, башка каналга которулбай көрүп туруңуздар. Мен сиздерге бир катар обзор кылып тартып көрсөтүп берейин. Чек арасы мына кошунанын дубалынын кырынан наркы кошунанын дубалынын кырына чейин келип такалат. Көчөгө электр линиясы, интернет линиясы, жарыктандыруулар бардыгы тартылыптыр. Таза суу дагы бар экен. Үйдүн чатыры көрүп турасыздар, ошо шифер менен жабылып, жолуптары, суу түтүктөрү дагы бир катар кагылыптыр. Андан сырткары мына көчө жагында 1,5 метрлик ушундай темир тосмо менен дагы тосулуптур. Бул жагында да ошондой көрүп турасыздар. Үй бышык кирпичтен подрашивка болуп курулган экен. Дарбазасы коюлуптур. Азыр бул үйдө эч ким жашабайт экен. Сиздер келип алып, ремонт кыла турган жерин ремонт кылып, анан кирип жашай берсеңиздер болот буюрса. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мына мен үйдүн коросуна кирип келдим. Сиздер алыстабай туруңуздар. Колдон келишинче болгонун болгондой, кандай болсо ошондой кылып тартып көрсөтүп беребиз. Жалпы жер аянты 6 соток экен, кызыл китеп документ боюнча. Үйдүн алдында мындай түрдүү дарактар өскөн бакта бар экен. Бакта кокон гилас, анар, анжир, жаңгак, жүзүм жана башка бүт дарактар бар экен. Бул жактарында кошумча курулуштары бар. Аларды дагы азыр бир катар чекеден тааныштырып көрсөтүп бере беребиз. Сиздер алыстабай тура бериңиздер. Мына үйдүн кире бериши, алдындагы аркасы. Дарбазаны чоң ачып, бери 2 же 3 унааны киргизип койсо болот экен. Киргенде бул жакта бир бөлмө зал, верандасы менен астында подвалы да бар экен. Бул жакта болсо 4 бөлмөсү бар экен. Көрүп турасыздар. Алдыдагы мына өстүрмөлөрү бүт фанера менен жасалган экен. Бир жак чекеден тааныштырып көрсөтө берели. Мына ал тепкичтен көтөрүлүп чыкканда бул жерде мына тапчан бар. Асты подвал экен, бул жагы кладовка туугандар. Чыкканда эле солго бурулуп чоң эшиктен киребиз. Бул зал, конок бөлмөсү. Той топурда, мейман күткөндө мына ушул бөлмө аябай жакшы пайдаланылат. Бир терезеси бар, бул жагында бир эшик, бир терезеси бар. Турасы 3 метр, узундугу 7 метр чыгат, 21 квадрат. Дубалы обой, патологу ДВП, полу болсо ДСП, сырдалган боюнча турат. Арчып, жууп, тазалап, кааласаңыздар косметикалык ремонт кылып эле, анан кирип жашай бересиздер. Эми мына ол тепкичтен көтөрүлүп чыкканда 2 эшик турат. 2 эшиктен киргенде 2ден 4 бөлмө бар бул жакта. Биринчисине кирели. Киргенде эле бул жакта дагы верандасы бар. Веранда тапчаны бар туугандар. Тапчандын асты дагы погреб экен. Тетиги жеринен ачып майда чүйдө сактаса болот экен. Бул жактагы мына бул чоң терезелерден жарык кирип турат экен. Үйдүн отопление системасы мына ушул печка аркылуу жылып ысыйт экен. Көрүп турасыздар. Төрдө дагы бир бөлмөсү бар экен. Бул жакка кирсек, бул спальный бөлмө экен. Көрүп турасыздар, турасы 3,5 метр, узундугу 4,5 метр экен. Бул эми душевой кабина уже эскирип калыптыр, алып салыш керек экен. Бир катар эми муну жакшылап ремонт кылыш керек туугандар. Ремонтко муктаж. Бирок отопление бар. Батареялары коюлуптур, бир терезеси бар, ушу көчө жакта жайгашкан. Мына ал жакка дагы отопленияларын тарткан экен. Эми кийинки бөлмөлөргө кирели. Бул жакта дагы 2 бөлмө бар. Бул жак жашаганга дап даяр, ремонту менен туугандар. Только полун эле ламинат төшөйсүздөр, болду. Киргенде биринчи бөлмөсү, бул холлу туугандар. Бир терезеси мына бул жактагы кладовка, склад жагында жайгашкан. Бул жакка дагы отопление бүт тартылып, батареялары коюлуптур. Дубалы болсо краска болгон туугандар. Патологу бүт гипсокартон менен, Армстронг каражаттары менен жасалган. Бир чоң люстра илип койсоңуздар болот. Турасы 3 метр, ал эми узундугу 6 метр. 18 квадрат чыгат. Бөлмөнүн төрүндөгү эшиктен бияка кире турган болсок, ошондой эле размерде
dagы bir bölme var. Gördüңүздөр, бул бөлмөнүн туурасы biraz кеңирээк. Дуалы обой болгон, төрү краска болгон, потолоктору да мына гипсокартон менен, Армстронг менен 4 баскычтуу жасалыптыр. 4 тепкичтүү. Көрдүңүздөр? Бул жагы мына занавеска, парда карнизинин жайы. Мында 2 терезеси бар. Отопление батареялары ар бир терезенин астына коюлган. Полу бетон боюнча турат. Фольга таштап туруп эле үстүнө ушу кааласаңыздар жыгач же болбосо ламинат кагып алсаңыздар болду. Бул зал, конок бөлмөсү туугандар. Демек биякта 2 бөлмөсү бар. Нарактагы 2 бөлмөнү анан залды сиздерге көрсөттүм. Демек бул жакта 5 бөлмө болду. Азыр мен сиздерге наракта дагы 3 бөлмө времянка бар экен. Ал мурдараак курулган экен туугандар. Аны дагы сиздерге көрсөтүп берейин. Мына бул навестин асты менен түз бара беребиз. Бул жакта ортодогу эшиктен киргенде, ортодо оң жакта, сол жакта 3 бөлмө бар экен. Бул жакта эми бузуп алып салсаңыздар болот. Же болбосо печкасын жагып, ремонтун кылып пайдалансаңыздар да болот. Эми аны өзүңүздөр карап көрөсүздөр. Ортоңку бөлмөсү. Бул жакка да мына отопление тартылган экен өзү. Оң жакта бир бөлмөсү бар. Көрүп турасыздар, бул жак төрүндө мейрабы менен отопление батареясы өзү чугунный коюлган экен. Муну бузуп салсаңыздар болот, же болбосо бир катар косметикалык ремонт кылып пайдалансаңыздар болот. Эми аны өзүңүздөр карап көрөсүздөр. Бул жакта да бир бөлмөсү бар мына. Потолок пас-пас жасалган. Ушундай дуалдары калың эски курулган үй экен бул. Бул жагына жүрөбүз. Мына жерде очок канасы бар экен. Очок канада 2 казан жайы бар экен. Көрүп турасыздар, бирөөсүндө казаны турат экен уже. Дуалдары кафелденип тур. Бул жер очок кана. Мына жакта дагы бир бөлмөсү бар экен. Бул склад. Кладовкасы туугандар. Көрдүңүздөр, Мына болгондой сиздерге тартып көрсөтүп атабыз. Бул времянканын алдындагы мындай 2-2,5 метрлик атайын навес кылып жасап, суулары бул жакка түшө турган кылып куруп коюптур. Бул жерде мына дарактарды көрүп турасыздар. Жашыл аянтча, жашыл флора, жүзүм, алма, бир өрүк, анар, анжир, жаңгак, кокон гилас жана башка дарактар бул жерде бар экен. Эски бул жакта дагы ушу үйдүн уландысы курулуш болгон экен, 3 бөлмөлүү көрүп турасыздар. Эски үйдү бузуп алып салыптыр. Анын орду ушу бош боюнча турат экен азыр. Бул жакты дагы жандандырсаңыздар болот. Төрдө болсо ажаткана, бер жагында болсо тандыр бар экен бул жерде мына. Нан жаба турган тандыр. Ал эми үйгө уланып, күнгөйбөт бул жакка да курулуш болгон экен. Кааласаңыздар муну дагы бузуп салып, ордуна времянка, дагы бир башка нерсе курсаңыздар болушу мүмкүн. Бул жакта болсо дагы бир сырткы ажатканасы бар экен. Бул жагы болсо көмүркана, отункана экен. Мына бул жакта дагы бир чоң бөлмөсү бар. Бул склад туугандар. Склад. Же болбосо очоккананы ушул жакка жылдырып койсо дагы болот. Мына, көрдүңүздөрбү? Бул кенен чоң бөлмө. Бул жагы мына склад. Сарай деп койсок дагы болот. Жалпы жер аянты 6 сотук бүт документ, кызыл китептери бар экен. Эгер жаккан болсо, биз экранга телефон номерларын коюп коюп атабыз, ошол номерларга чалып байланышып, тез арада сүйлөшсөңүздөр болот. Мына жерден кранттан суу чыгат экен. Аны дагы мен сиздерге жакшылап көрсөтүп коеюн. Бул эми Кара сууда, центрде, базардын жанында, базарга болгондо да 150 метр жакын жерде жайгашкан. Базардын жанындагы мечиттин чоң көчөсүнөн сиздер болгону Капар Майыков көчөсүнө дарбазага чейин 150 метр басып келесиздер. Үйдүн баасы $100,000 кеми бар, сүйлөшүүгө болот. Андыктан сүйлөшсөңүз болот экен туугандар. $100,000 кеми бар деди. Ушул туугандар суу бар экен, свет бар экен. Жаккан болсо тез арада сүйлөшүңүздөр, келишиңиздер. Мен анда бул чыгарылышты жыйынтыктаймын. Сиздер Тез кабар каналын көрдүңүздөр, Турак чай каналын көрдүңүздөр. Кызматыңыздарда кабарчы Атакул Жалилов болду. Кара суудан, Кара суу шаарынан ушул үйдү сиздерге көрсөтө алдык. Аманчылыкта көрүшөлү, тынч болуңуздар. Үй сиздерге насип кылсын. Алыңыздар, жашаңыздар, иштетиңиздер.